Кыргызстанда коронавирус дагы 308 адамдан табылып, 8 бейтап каза болду. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, Бишкекте 164, Ош шаарында 12, Чүй облусунда 76, Ош облусунда 11, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 4, Ысык көл облусунда 19, Жалал Абад облусунда 13, Баткен облусунда 4 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 332 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1521 бейтап, амбулатордук түрдө 2449 адам дарыланууда. Алардын ичинен 994 бейтаптын абалы орто оор, 445 адамдын абалы оор жана 73 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 6 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 102.186 адам тумоого кабылды. Алардын ичинен 95.446 киши айыгып чыкса, 1743 адам каза болду.